Духуң жетсе, айылға барып, элден ук. Ошол жерден айтып берет. Ким кандай болуп киши калбай калды деп, барып жок, укта эмне болуп дайын алганын. Духуң жетсе. Мына сенин духуңду мен 2008-жылы, мына бир эле жыл оппозиция 2008-жылы Каркаранын маселесинде көргөм мен духуңду. Ошол жерде бир туугандарың, карындаштарың, эжелериң болуп жумуртка көтөрүп жүрүп, көлдүн баарын шылдың кылган мына өзүң эле эмес белем. Каяктагы Кудайды карап туруп айтсаңыз болбойбу? Мен Кудайды карап эле. Кудайды карап туруп айтсаңыз болбойбу? Ошого барган боюнча менин момундай дисктерим бар, мынакей, момундай дисктерим. Бүткөл эли билет аны. Жумуртканы ким көтөрүп жүрдү? Жумуртка деген ал маган жабыштырган нерсе. Мен жумурткадан жеген киши болуп айтып Турцияда жүргөм. Билеттеримдин бардыгы бар. Жок, өзүң жүрдүң. Бир туугандарың бар сүрөттө турат. Эмилбек Саламатович, ал убакта мен же губернатор болуп иштебесем, же комиссар болуп иштебесем, же министр болбосом, бизди таркатып ийген моментте болчу. Мен эмне кылам жумуртка менен согуп аны? Ал сиз окшогон, ошол кезде Шерниязов, Садыр Жапаровдун кишилери экен деген. Түптүн кишилери, толук менин кишилерим. Себеби 2005-жылы түп көтөрүлүп, мени Акаевтерге каршы чыкканымда, бүт мени депутат кылып алып келип отургузган 2005-жылы. Түптүн 100% менин кишилерим десем болот. Анан ошол жерден бир 5-6-20 чакты киши чыгып, ошол кыйкырса, анан бияктан Бишкектен барган диге мурдакы губернатордун уюштурган балдары жумуртка менен соксо, эмне мен болуп калышым керек бул жерде? Сүрөттө турат бир туугандарың бар. Көргөзүңүзчү, сүрөттө бир тууганымды көргөзсөңүз, мен сизге мандатымды таштап туруп, депутаттыктан чыгып кетейин парламенттен. Көргөзүңүзчү. Эгерде көргөзбөсөңүз, сизге мынакей жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Сиз моралдык укугуңуз жок отурганга бүгүнкү күндө. Мынакей хаджы маселеси биздин убактардан чектелүү, кечиресиздер. Сиздин моралдык укугуңуз жок. Сиз Садыр мырза, сизге ушул сөзүңүз келе аралжы, Садыр мырза. Садыр мырза, мындай сүйлөшөлү. Мына жанатан бери айткан ошо коттедж деп атасың, жанагы дагы эмне маселелерди айтып атасың, ушулардын баарын ушу мен бүгүн атайын келдим да, ушу кантип айтасың депчи. Бул заманда өтөт, ушундай элди карап, элдин арасында ушул жалгандарды, ушунчалык ушакты көтөрүп кантип жүрөсүң дегичи. Кантип айтып атасың ушу? Депутат башың менен. Мен вообще таң калам сага. Сизге таң калып атам. Мынакей, могу жерде депутаттык комиссия деген бул сизге оюнчук оокат эмес да. Сиз маган ушундай эмени айтып атасыз. Балаңыз экөөңүз аралашып отурасыңар хаджы маселесинен, ушу мусулмандардын Меккеге барып келген маселесинен ушунча миллиондогон 4 миллионго жакын долларды жеп атасыңар. Кантип сиз басып жүрөсүз ошону? Мен таң калып атам да сизге. Садыр мырза, болтуранда сиз ушул бир топ сөздөрдү айтып жатпайсызбы, Садыр мырза? Сиз ушуларды мисалы үчүн эмне үчүн справкаңдын артында бир далилдерди алып келсең, анан мен карайт элем, ушундай болуп калган турат. Мына далилдердин баары мен сизге могу папкадан беремин. Сөз. Эгерде чындап эле патриоттук сезимиңиз болсо, деп туруп өткөндө жана сиз тыттырган, мени тытмалаткан аялдар, эркектер, таластыктар келип кайра менден кечирим сурады. Сиз патриот жигит экенсиз. Рахмат сизге деп туруп кечирим сурап, менден кечирим сурап кетти да. Ушу могу папканы окуп туруп, балким эгерде патриоттук сезимиңиз болсо, сиз да менден кечирим сурайсыз. Бир ай өтөбү, бир жыл өтөбү келип, иним, сен туура иштепсиң, молодец. Мамлекет үчүн күйгөн экенсиң деп туруп бересиз. Кечиресиздер, Садыр мырза. Сөзгө конок берсеңиздер, Садыр мырза, буга чейинки ушул маселелерди сиздер эмне үчүн сотторду тандоого чейин көтөрүп чыккан жоксуздар да? Эмнеге ошол сотторду тандоо жарыянына келгенде ушунун баары сыртка чыгып жатат? Мен сиздерге ачык эле айттым, мынакей. Апрель окуясынан кийин 70% сотторду мына убактылуу өкмөт бардыгын алмаштырган. Буларга жанакындай ушул Мегаком сыяктуу, жанакы пансионат Витязь сыяктуу, Аврора плюс, жана Каприз сыяктуу дагы Бишкекте толгон токой булардын чечилбей жаткан, сот аркылуу чечилбей жаткан маселеси бар. Бүгүн соттор 1 айга, 2 айга ары карай жылдырып жүрөт. Себеби дегенде, жаңы жылга чейин барсак, эптеп чыдайлы деп атат алар дагы. Шайлоо бүткөнчө чейин же эшек өлөт, же Кожо Насыридин өлөт деп жылдырып келатат да. Булардын максаты ушу сотторду жаңы жылга чейин эски соттор иштеш керек болуп атат. Себеби бүт апрель окуясынан кийин алмаштырган соттор болуп атпайбы булар? Булардын кишилери да. Каалагандай чечип бериш керек да. Биринчи, экинчи инстанциядан анан жогорку соттон каалагандай калтырыш керек. Ошон үчүн булар сотторго тормуз кылып эски соттор турушун каалап атат да. Эгерде жаңы соттор келсе, жаңы мыйзам боюнча 5 мыйзам жазбадыкпы кабыл алып. Жаңы мыйзам болсо, президентке дагы, парламентке дагы эч кимге баш ийбейт. Булар соттор өзүнө өзү баш ийет. Ошон үчүн эч кимди укпайт да. Булар баягы мыйзамдуу чечим кабыл алат. Өзүңүздөргө ылайыкталган сотторду тандоо Кыргызстанда бар. 447 сот бар багы. 70% канча иши? Мурда президент мисалы сот уктап жатканда түн ичинде указга кол койчу, сот эртең менен жумушуна келгенде указ жатчу. Сен жумуштан алындың деп туруп. Бул жаңы закон күчүнө кирди дагы президент андай укукка ээ эмес. Эгерде соттук кеңеш президентке моуну бошот деп бермейинче президент жумуштан ала албайт. Булар ошол эски закон менен кармап туруш керек болуп атат да сотторду. Мына кеп ушунда жатат да булар. Бул жерде кызыкчылык кандай Эмил мырзада гана болуп атат. Менин кызыкчылыгым болуп атат. Жеке Эмил мырзада эмес, аппарат
президента да, айрым ошо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүндө ушундайлар да болуп атат. Мына мен азыр айтып берейинчи, бул карандай калпты чындай айтса чын чычалай качат деген. Мына соттордун 80% алмаштырган деп атат. Туурабы? 70% алмаштырган. 70% ортосун алалы. 440 соттун 70% 280 сот. Туурабы? Вот Кыргызстанда мына мени калп айтты дебесин эртең санап чыксаңар болот да. 444 соттун, бул жогорку сот, жергиликтүү сот мүчөлөрүнүн 1,5 жылда канчасы жумуштан кеткен. Бул так эле сан. Биз былтыр биринчи жолу тарыхта сотторду тазалоо процессин баштадык убактылуу өкмөт. Биринчи жолу буга чейин андай процесс болгон эмес. Ошондо мурунку убакта, Бакиевдин убагында мыйзамсыз чечим чыгарган, мыйзамсыз өкүм чыгарган соттордон, жогорку соттон 10 чакты кишини, жергиликтүү соттордон да бир 30дай кишини бошотконбуз. Бул факт. Ордуна биз өзүбүздүн кишилерди алып келген жокпуз. Ордуна ошол Бакиевдин убагында түзүлүп калган соттордун резервдик составынан кишилер келип отурушту. Бүгүн иштеп атат алар. Ал жерге Каптагаев өзүнүн тайека жээнин же болбосо там убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эч кимди алып келген жок. 280-300 сот алмашкан жок 1,5 жылда. Болгону бир 40-45 киши алмашты. Ар бирине далил менен мореки момундай өкүм чыгарган, мореки сот момундай өкүм чыгарган далил менен биз бул биринчи соттук реформанын башталышы тазалайлы деп баштаган ишибиз болчу. Бирок соттук реформаны биз быйылкыга калтырганбыз. Анткени парламент шайланыш керек болчу. Кыска жооп берсеңиз убакыт мыйзам дайындалыш керек болчу. Мыйзам кабыл алыныш керек болчу. Ошонун негизинде соттук реформага абдан чоң үмүт артып отурат элек. Анан ушундай бир цирк болуп кетти да. Эгерде ушу соттук тандоодо Каптагаев бир кишини түртүп, сот тандоо кеңешине барып, Садыр мырзага барып, могу киши өтүш керек эле деп бир киши суранган болсом, бүгүн ошо киши реклама болуп, мынакей Каптагаев өзүнүн кишисин өткөрбөй калды, өткөрө албай калып анан чатак чыгарып атат деген сөз болмок да. Килигишкен жокпуз. Биз ойлодук, соттук тандоо кеңеши бул демократиялык шартта иштеп атат. Кандай болсо да булар акыйкат калыс иштейт деп. Андай болбоду тилекке каршы, эл көрдү да. Садыр мырза, ушул эле сотторду тандоодо сиздин дагы кызыкчылыктар бар экендиги туурасында мындай маалыматтар бар да. Мисалы, Ысык көл Инвестбанк боюнча 1-май райондук сотунда айыпталуучу катары өтүп жаткан сиздин эжеңизди актап алуу кызыкчылыгына дагы байланыштуу ушул маселелер чыгып атат дегенчи. Сиздин комментарийиңиз кандай буга? Менин комментариим өтө жөнөкөй да. Мына мен ушул берген схемада 2009 жылдын 4-июнунда Елисеев 100% мегакомду алып атат. Мынакей сизге көргөзүп коеюн. Елисеев алып атат да. Ушул жерде Елисеев алгандан кийин анан 2010 апрелге жетип атпайбы? Апрелде 49%-ин национализация кылып, 51%-ин жанагындай жолдор менен мурунку кожоюнуна алып берип атпайбы? Апрель окуясы өткөндөн кийин сразу иш козголуп атат. Иш козголуп, ушу мегаком бардык Елисеевке иш козголуп атат дагы 51%-ин кандай жол менен алып барыш керегин таппай калат булар. Таппай калат дагы бир жолду таап чыгат. Апрель окуясы өткөндөн кийин 18 ноябрда таап чыгышат булар 2010 жылы. Эмне үчүн апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, октябрда кылбайт да, ноябрдын 18-inde банктын кызматкерлерин чакырат дагы. Ушул 2009 жылы 4-июнда өткөн, силер аркылуу, банк аркылуу өткөн операция жокко чыксын деген максатында. Эгерде муну жокко чыгара турган болсо, Мегаком мурдакы 2009 жылкы позициясында калып калат дагы, мурунку кожоюндарына кайра оңой жол менен кетип калат. Булар максаты ошол болгон да, мына буну бузуш болгон. Рахмат. Биздин убактыбыз абдан чектелүү, бүтүп баратат. Рахмат маекиңиздерге. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн сотторду тандоо жаранынын айланасында чыккан талаштар, анын аркасынан президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаевди кызматтан алуу боюнча парламент кабыл алган токтом жана токтомго кайрадан добуш берүү демилгелери туурасында сөз кылдык. Студиянын коноктору президенттин администрация жетекчиси Эмил Каптагаев жана Жогорку кеңештин Ата журт фракциясынын депутаты Садыр Жапаров болду. Берүүнү мен Айзада Касымалиева бардым. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.